мамлекеттик дума бекитүү алдында турат. Социалдык комитеттин уландысын биздин түз эфирден кийин уга аласыздар. Кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүнкү күндө биздин депутат, Жогорку Кеңештин депутаты Келдибаев Сагындык менен маек курмакчыбыз. Саламатсызбы? Эфирге түз келдиң. Кош келдиңиз. Жакынкы арада мына Өзгөн районуна барып келдиңиз иш сапары менен. Ошол боюнча сөз кылсак, кандай элдин көйгөйлөрүн өз көзүңүз менен көрө алдыңыз? 1-июнь күнү балдарды коргоо күнүнө карата Өзгөн районуна кыдырып келдик. Ошондой эле кээ бир мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын үйлөрүнө барып кабар алып, аларга инвалиддик коляскаларды, подаркаларды бердик, жана акчалуу жана ошондой эле билеттерди берип, алардын көңүлүн көтөрүп, ата-энесинин көңүлүн көтөрүп, ошо менен бирге ошо Өзгөн районундагы кээ бир айылдарды кыдырдык, Жалпакташ айыл өкмөтүнө кыдырдык, Жалпакташ айылына, Куршоол айылына, Кызылактар айылдарына кыдырдык. Бирок мен жанагы депутаттык ишмердиме киришкенден бери биринчи жолу элди кыдырып, биринчи жолу эл менен байланыштым. Бирок аябай эле көптөгөн көйгөйлөрдү айтышты. Мисалы үчүн Кызылактар айыл аймагында, Кызылактар айылындагы Жаманады участогунун орто мектеп боюнча кайрылышты. Буга дагы акча бөлүнгөн экен, бирок калган акчалар бөлүнбөгөнгө байланыштуу бүгүнкү күндө иштебей токтоп турат экен. Мен бул боюнча уже суроолорду бердим. Азырынча жообун күтүп атам. Ошондой эле Жалпакташ айыл аймагындагы, Кургуташ айылындагы орто мектеп боюнча дагы 40 миллион акча бөлүнгөн экен. Дагы 312 миллион бөлүнүш керек экен. Бул дагы 1-сентябрга ишке беребиз деген, бирок мектепти, бирок бүгүнкү күндө жумуш токтоп турат. Себеби ошо акча бөлүнбөгөндүгүнө байланыштуу. Бирок мына 1-сентябрга чейин уже 3 ай убакыт калды. Ошол убакытка чейин жетишеби? Жетишпейби деген чоң бир маселе жаралып атат. Ошон үчүн мен бул дагы өкмөткө жыйындарда дагы айтабыз, дагы муну сөзсүз түрдө муну көзөмөлүбүзгө алып турабыз. Ошондой эле Куршап, Мырзаке, Дүнбулак айылдарында таза суу боюнча элдер аябай көйгөйлөрдү көтөрүштү. Бул боюнча да мен суроону бердим, бирок жообун алдым. Бүгүнкү күндө Европа менен реконструкциялоо банкы менен болгон келишимдердин негизинде 2 миллион евро каралган экен. Анын жарымысы грант боюнча, жарымысы кредит боюнча. Кредит боюнча маселе чечилиптир. Буюрса, грант боюнча маселелер чечиле экен. Ошол себептен токтоп турат экен. Бирок ал дагы май айында биринчи жолугушуу Европада сүйлөшүүлөр болуптур. Экинчи жолугушуу буюрса, чечкөндүү жолугушуу ушу июнь айынын акырында чечилет экен. Кудай буюрса, июндун акырынан, июлдан баштап уже таза сууга маселесин чечүүгө уже киришишет. Ошондой эле Жалпакташ айыл өкмөтүндөгү жол боюнча мен буга чейин жолукпап кеңештен дагы патадан дагы айттым эле. Жол көйгөйлөрү ошол эле 2017-жылы өзгөчө кырдаалдар кырсыгына байланыштуу стихия болгон ал жерде. Көчкү жүрүп Кургуташ айылын көчкү басып калгандан кийин ал жерде чоң бир эмелер жаралган көйгөйлөр. Бүгүнкү күндө ал жерде жол боюнча дагы маселе дагы деле оор экен. Мен жерине барып өз көзүм менен көрүп келдим. Жолдордун кайсы жерине дагы мындан кийин дагы эметиш керек, көп бир эмелер керек. Оңдоо түзөөлөр керек экендигин айттым. Ал боюнча мен транспорт министри менен жолугуп сүйлөштүм. Кудай буюрса, жакынкы күндөрдө баардык жолду өз калыбына келтиребиз деп сөз берди. Рахмат. Мына жаңыдан эле депутат болуп келгенде сиз мигранттардын маселесин дароо көтөрүп чыктыңыз. Ошол боюнча да сөз кылсак. Рахмат. Мен өзүм мигранттардын жашоосун аябай жакшы билем. Себеби мен өзүм дагы мигрант болуп жүргөм бир кездерде. Ошондуктан бул маселелер, бул көйгөйлөр мага баарысы жат. Мен буга чейин дагы айткам, дагы айтайын. Мага кечээ эле дагы көптөгөн эмелер келди, каттар келди мигранттардан. 2017-жылы Россияда 2000ден ашык мигрант айлык майнабызды ала албай калдык деп ыйлап зардап атышат. Мен белгилеп коеюн, булар миграция кызматына официалдуу кайрылгандар элеген да. Официалдуу кайрылбагандары канча? Туура калып атат. Алар айтышы боюнча 2018-жылы 4 эле айда 1000ден ашык адам 48 миллион рубльни албай ыйлап жүрүшөт.
Бул деген мисалы Москвада Мой город деген ортомчу агенттик Москвартранстын автопарктарын жууп тазалашкан жүздөгөн кырсандыктар 3 айдан бери майлыгыбызды ала албай жүрөбүз дейт. Бир жума мурун Сахалин областында Спиро компаниясы аркылуу иштеген 70-80 кыргызстандык мигранттар 2 айлык майнасын албай иш таштадык эле дейт. Бул ошого көйгөйлөр Россиянын ичинде толтура. Мен буга чейин дагы комитеттерге дагы айттым эле, Тышкы иштер министрлигине берген мен ошондой миграцияга бул боюнча суроолорду бердим. Ошол Россиянын, Казакстандын кайсы бир чоң шаарларда ошолордун өкүлдөрү отурат. Консультанттар, юристтер отурат. Ошолордун ишмердигин сөзсүз түрдө текшериш керек. Бул боюнча мен Москвага жана ошондой эле Сибирь регионундагы көп чоң шаарларга мага келген маалыматтар боюнча ошо биздин кыйналган мигранттарга жеткиликтүү жардам бере алышпай атат. Себеби алар ошол жергиликтүү властьтагылар менен тең ата сүйлөшүп, ошолор менен маселени чечкенге алардын кандайдыр бир несі жетишпей атат да. Колдоо ала албай жатышат. Сүйлөшө албай жатышат. Ошон үчүн бул маселени буюрса дагы козгойбуз. Мен мына 4-3 күндөрдөн бул маселе боюнча дагы жогорку кеңештен козгоп, өкмөт тарапка суроолорду беребиз. Чечүүгө аракеттенебиз. Биз да үмүттөнөбүз. Ошондой эле өзүңүз менен мүчөлүк кылган экономика жана фискалдык комитеттин алкагында дагы кандай иштерди пландаштырып жатасыздар? Кудайым буюрса, эми азыр мындан ары дагы экономика боюнча, фискалдык боюнча да эмелерден азыр көрүп атабыз бардык нерселерди. Мына президентибиз айтып кетти, быйыл региондорду, аймактарды өнүктүрүү жылдып кетти. Ошол нерсеге таянып биз финанс министрине жана башка керектүү органдарга айттык, региондорго көбүрөөк басым жасап, ошого көбүрөөк финансылык регионаларды кылууга аракет кылабыз деп ойлонуп турабыз. Рахмат, урматтуу радио угуучулар жана социалдык тармактардын колдонуучулары, бүгүнкү күндө жаңыдан депутат болуп ишмердүүлүгүн аркалап жаткан депутат Сагындык Келдибаев менен кыскача маек болду. Кийинки маекке чейин сак саламатта калыңыздар. Есть